Садыр Жапаров түрмөдө адилетсиз, мыйзамсыз отурган миңдеген жаран 15-20 күндүн ичинде түрмөдөн чыгат. Түрмөдө адилетсиз, мыйзамсыз отурган миңдеген жаран 15-20 күндүн же 1 айдын ичинде түрмөдөн чыгат, деди премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн 21 октябрда BBC-нин кыргыз кызматына маек берип жатып. Мен түрмөгө адилетсиз, мыйзамсыз түштүм. Мени зордоп алып барып камап коюшту. Түрмөнүн ичинде мага окшоп камалган миңдеген бала бар. Менин төбөм көрүнгөн үчүн эл билип атты. Журналисттер жазып аттыңар, айтып аттыңар. Каптагаев мунун чатагы жок болчу. Ал жерге катыштыгы жок эле десе да болбой эле камап койду деп. Же күбө жок, же жабырлануучу жок. Мага окшогон миңдеген балдарды жакшы билем. Мына бүгүн ГСНге тапшырма бердим. Ошолордун бардыгын ревизия кылгыла. Жөндөн жөн эле адилетсиз отуруп калгандар, майда чүйдө менен отургандардын бардыгын амнистия менен чыгаралы деп сүйлөштүм. 15-20 күндүн же 1 айдын ичинде миңдеген адам түрмөдөн чыгат. Мен мамлекетке мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотом деп бийликке келдим, деди Жапаров. Булак, Назар Ньюс, KG. Жогорку кеңеш депутаттары Тилек Токтогазыевди айыл чарба министри кылып бекитти. Токтогазыевдин талапкерлиги бул кызматка былтыр дагы көрсөтүлүп, коомчулуктан колдоо тапкан. Бирок анда өкмөт сунушту четке кагып койгон. Парламент айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри кызматына Тилек Токтогазыевдин талапкерлигин жактырды. Анын талапкерлигин кароо учурунда кээ бир эл өкүлдөрү буга чейин мамлекеттик кызматта иштебегенин сынга алышты. Бирок башкалары анын менеджерлик сапатын белгилеп, жаштыгына жана дилгирлигине маани беришти. Токтогазыев суроолорго жооп берип жатып, аны министрлик кызматка премьер-министр Садыр Жапаров өзү чакырганын айтты. Натыйжада анын талапкерлигин депутаттардын баары бир добуштан колдоп беришти. Тилек Токтогазыев 30 жашта. Парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясынын тизмеси менен жарышка аттанган. Шайлоодон кийинки башаламандык учурунда Ала Тоо аянтында башына таш тийип ооруканага түшкөн. Мурдагы министр Эркинбек Чодуев бүгүн 21 октябрда өз арызын жазып кызматтан кеткен. Ал өлкөнүн айыл чарба тармагын 2019 жылдын май айынан бери жетектеп келген. Андан мурунку министр Нурбек Мурашев кызматтан алынгандан кийин да бул кызматка Тилек Токтогазыев өз талапкерлигин көрсөтүп, реформа жүргүзүү убадасы менен коомчулуктан колдоо тапкан. Жаш талапкерди Бир Бол фракциясы да колдоп, өкмөт башчыга сунуштаган болчу. Бирок өкмөт тажрыйбасы жетишсиз деп сунушту четке кагып, Чодуевди алып келген. Эми мынтип кайра Токтогазыев дайындалууда. Булак, Спутник, KG. Парламент Курманкул Зулушевди башкы прокурор кылып бекитти. Буга чейин мурдагы башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов кызматтан кетүү боюнча арызын жазып, Жогорку кеңештин депутаттары анын отставкасын кабыл алган. Жогорку кеңештин депутаттары башкы прокурор кызматына Курманкул Зулушевдин талапкерлигин жактырды. 84 депутат макул десе, бир эл өкүлү каршы деген добушун берди. Ушул тапта аларча мамлекеттик резиденциясында Жогорку кеңештин жыйыны өтүп жатат. Буга чейин мурдагы башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов кызматтан кетүү боюнча арызын жазып, Жогорку кеңештин депутаттары анын отставкасын кабыл алган. Эми Зулушев президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жарлыкка кол койгондон кийин расмий түрдө кызматка киришет. Зулушев Жогорку кеңештин 6-чакырылышына Республика Ата Журт партиясынан депутат болуп келген. Ага чейин прокуратура жана сот органдарында эмгектенген. 2013 жылы бийликти басып алууга аракет кылган деп кармалган саясатчылар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун ишин карабактаган. Андан көп өтпөй эле кызматтан алынган болчу. Булак, Спутник, KG. Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 4 сааттан кийин сурактан чыкты. Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сурактан чыкты, бирок ал журналисттерге кайсы иш боюнча күбө катары чакырылганын тактаган жок. Мен маалыматтарды айтпоо тууралуу тил катка кол коюп бердим. Андыктан кайсы иш боюнча суракка чакыртылганымды айта албайм. Учурда убактымды үй бүлөм менен өткөрүп жатам. Андыктан өлкөдөн эч жака кетпейм, деди ал. Ошондой эле кийинки сурак кайсы күнү болоору боюнча маалыматы жок экенин, аны Финпол алдын ала кабарлай турганын билдирген. Маалыматка ылайык, Абылгазиев суракта 4 сааттан ашык болгон. Мухаммедкалый Абылгазиев Финполго бүгүн 21 октябрда суракка чакыртылганы маалымдалган. Булак, Назар Ньюс, KG. Премьер-министр Садыр Жапаров мамлекеттин карызы барларга 30 күн уруксат берип, расмий билдирүү таратты. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров расмий билдирүү таратты. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайтында маалымдалат. Билдирүүнүн тексти толугу менен берилет. Урматтуу мекендештер,
Ушул күндөрү мамлекеттик бийлик бутактарына олуттуу милдеттер жүктөлүп жатат. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөт башчысынын милдетин аткарып жаткан мага өтө чоң жоопкерчиликтүү ыйгарым укуктар берилди. Мындан улам бизге ишеним арткан жалпы журттун жүгүн көтөрүү үчүн бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактар болгон энергетика, бажы, салык, дары-дармек, лицензия берүүчү, токен жана башка тармактарда өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин ырыскысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга, үлүштөргө отуруп алган мурдагы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган аткаминерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачык-ачык аргыла, анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган казынадан жеп жаткан, жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталыңарды ачык-ачык аргыла. Жетишет. Азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык мунапыс берүү жана акча каражаттарын кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу үчүн укуктук ченемдик негиздер даярдалат. Эскерте кетсем, бул иш-чара бир гана жолу болот. Ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп, капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлкүнө мунапыс алуу үчүн ушул учурду колдонуп калышы керек. Укук коргоо тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономикабызга кайрып бергиле. Ошондо баарыңарга административдик жана экономикалык кечиримдер болот. Мен декларациялануучу мүлктөр менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик берем. Мүлктү жана кирешени ыктыярдуу түрдө декларациялоо процессинде сыр сакталат. Эгерде экономикалык администрацияны пайдаланбасаңар, мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. Бул элдин талабы. Бул мага ишенип тапшырган элдин мүдөөсү. Булак, Назар Ньюс, KG. Садыр Жапаров Райым паспортун өзгөртүп, Дубайга чыгып кеткенге даярданган экен. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров BBC'ге маек берди. Алды менен кечээги күндүн чоң жаңылыгы болгон мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимовдун кармалып, кайра бошотулушу боюнча пикир сурадык. Садыр Жапаров: Урматтуу эл журт, мага ишенип ушул кызматка олтургуздуңар. Эми аягына чейин ишенип колдоп бергиле. Матраимов боюнча чечимди мен кабыл алдым. УКМК жетекчиси камайм деп айтты. Анткени Райым башка ысым менен паспортун өзгөртүп, Дубайга чыгып кеткенге даярданган экен. Аны кармап келишкенден кийин мага чалып, камакка алабыз деп айтышты. Токтоп тургула, жети өлчөп бир кесели деп айттым. Анткени буга чейин 2 жыл мурун Атамбаевди камадыңар. Райымдан 3 эсе бай, миллиардтары бар. Бир тыйын төктүрдүңөрбү? 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Кулматовду кармадыңар. Райымдан 2 эсе бай, мамлекетке 2 тыйын төктүрдүңөрбү? Жок. Аны да мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Ошол сыяктуу эле Ибраимов, Сапар Исаков ЖЭП боюнча деп жатат. Эшматов, Ташматов жана башкалар. Бирөөсүнүн мамлекеттик казынага бир тыйын төктүрдүңөрбү? Жок. Мен башкача жол менен кетип жатам. Менин иштөө стилим башкача. Муну биз жети өлчөп бир кесип жатабыз. Мисалы, Райымды азыр алып барып 5 секундта камап салсак болот. 4 дубалда жата берет, бирок бир тыйын келбейт. Анткени ал өзү камалгандан кийин эсептери жабылат. Мындайча айтканда, кустура албайбыз. Сот жараяны жылда уланат. Эгерде азыр камакка алып, анан ишти тергейбиз десек, үй мүлкүн конфискация кылабыз десек, анда бир үйүн же машинесин, макул бир объектисин алалы. Бирок ал 24 миллион эмес, 2 миллионго дагы чыкпаган мүлк болот да. Ошондуктан мен силерден суранам. Бир эле Райым эмес, бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жол менен кетебиз. Андай кылбайбы, камакка алынат. Кечээ күнү кармалгандан кийин дароо 80 миллион сом төктү. Тергөө органдары менен иштеше турган болду. Ноябрдын аягына чейин 2 миллиард сом төгөт. Эми бул баш эле.
азыр изилдене элек. Мына Ташиевдин кызматка чыкканына 3 эле күн болду. 3 күндүн ичинде кармап келди. Менин деле жумушту баштаганыма 3 эле күн болбодубу? Анан эми эч нерсе боло электе эле дүрбөлөңгө түшүп, мурун сүйлөшүп алышыптыр. Анан чыгарып жиберүүдө дегенди токтотуп, тескерисинче эл журт, журналисттер бизге колдон буттан алып жардам берип турсаңыздар. Эгер коомчулук талап кылса, азыр дароо камакка алып койгонго болот. Бирок андан эмне пайда? Биз бюджетке акча түшүрөлү да. Жетишпестик жылдын соңуна чейин 30 миллиарддан ашык экен. Пенсия жөлөк пул, айлык төлөп беришибиз керек. Кыскасы бюджеттин тешигин бүтөшүбүз керек. BBC 2 миллиард сомду төлөй турган болду деп жатасыз. Эгерде мындан дагы көп сумма тууралуу сөз болуп жатса, ал канча сумма? Жапаров: азыр иш баштале элек, аны жаңы карап келдик. Эгерде ал Дубайга чыгып кеткен болсо, биз анда жылдап издеп жатмакпыз. Дубай менен качып кеткендерди өткөрүп берүү боюнча келишим жок болгондуктан, аны өткөрүп ала албай калмакпыз. Учурда канчасы качып жүрөт? Бүгүн деле 5 жылдап, 10 жылдап качып жүргөндөр бар. Мурдагы бийлик бирөөнү кармап келип, бир тыйын төктүрө алдыбы? Жок. Биз радикалдуу кадамдарга барбай, жети өлчөп бир кесип, мамлекетке жана элдин кызыкчылыгына пайда алып келген жол менен кетели. Аягында барып тергөө иштери жүрөт, анан сотко барат, сот чечим чыгарат. Булак Элдик медиа.